Манас шаарынын чет жагында жайгашкан 3 айылдын эли таштанды полигонун башка жакка көчүрүп берүүнү суранууда. Анткени андан чыккан түтүн Дача Рассвет, Электрон жана Бахар айылдарын каптап турат. Бул жагдай жашоочуларга ыңгайсыздык жаратууда. Кечке маал вообще жытка чыдабай калып атабыз да негизичи. Кечинде основной жыт болуп атат. Ушуларды көйгөйүн бир чечип берсе деп биз губернатордон, мэрден, шаардын ушу немелеринин бардыгынан суранып кетебиз. Бир алысыраак наракка жылдырып берсе. Полигон айылдан 1 чакырымдай аралыкта жайгашкан. Бул жерге Манас шаарынан чыккан тиричилик калдыктары ташылат. Жалпы аянты 9 гектарды түзөт. Жергиликтүүлөр полигонду калтуу конуштардан алысыраак жерге көчүрүү керектигин айтышып, жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Кылычбаев менен болгон жолугушууда да көтөрүштү. Азыр мына Кытайлар азыр сонун кылып асфальт кылып койду ошол жакты Эшмеге чейин. Ошол жака мына мусордун машинасы, тазалыктын машиналары деле сонун болуп каттайт азырчы. Ошол жака жылдырса жакшы болмок да. Депутат Алтынбек Кылычбаев тургундардын өтүнүчүн тиешелүү органдарга жеткирип, маселени чечүүгө көмөктөшөрүн билдирди. Анын айтымында, полигондун аймагында таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу маселеси да каралууда. Ошол маселени чечүү боюнча биз жергиликтүү кеңештин депутаттары менен да жолуктук, мэр менен да жолуктук, сүйлөштүк. Мэр өзүнүн эмелерин айтты, чечүү процесстерин айтты. Азыр мусороперерабатывающий завод боюнча сүйлөшүп атабыз дейт. Полигондун аймагында таштандыны кайра иштетүүчү завод буга чейин эле курулган. Бирок учурда ишкана толук кубаттуулукта иштебей турат. Манас шаарынын мэринин айтымында заводдун ишин жандандыруу боюнча мамлекеттик деңгээлде аракеттер көрүлүүдө. Аны мына өткөн жумада облус башчысы Лек Кыдырмаевдин тапшырмасы менен мусоросжигающий завод деп коебуз. Таштандыны ушул күйгүзүп, кайра жок кылып, экологияга зыян тийгизбей турган кылып жок кылып, андан электр энергияны өндүрүп чыгаруу боюнча заводду куруу боюнча бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кийинки жумадан ошол министрлер кабинетине кирип, ал жактан маселесин карап, чечүү маселеси коюлду. Тургундар таштанды полигонунун маселеси жакындарда чечилип, кайра иштетүүчү завод толук кандуу ишке кирет деп үмүттөнүүдө. Ал эми жергиликтүү бийлик полигондун айлана чөйрөгө жана калкка тийгизген таасирин азайтуу боюнча иштер уланаарын билдирүүдө. Байгазы Райымкулов, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусу.